жөн эле кызы катары өп койсо керек десем, жок, мени кызы катары өпкөн жок. Кыздарым башкача өт, мени башкача өт деп, анан кандайча өп атат десем, тилин салып, оозума тилин салып өп атат. Азыр мен ошо келатып кустум деди да. Анан ыйлап истерикага болду. Он говорит так, они в течение 3 месяцев, оказывается, мучили его. Топили воду, пока он не задыхался, не отпускали. Вот так мучили. 3 месяца, оказывается. Потом он сознал. Сколько я терпеть не могу уже. И когда думаешь, вот это все пройдет, мы повешаться, что ли, не знаю. Жаңы эле 9га чыккан бул секелек Сокулук районунун айылдарынын биринде өзү теңдүү коңшу балдар менен ойноп, жалгызбой апасы ишке кеткенде аларды эч тутуп жанында калып жүргөн. Бирок 2022 декабрдан бери аны менен чогуу ойногон коңшу балдардын атасы 43 жаштагы киши секелекке жалгыз калганда сексуалдык ыдык көрсөткөнүн апасы айтат. Ушул тапта бул иш тергелүүдө. Кыздын апасы шектүүнүн эркиндикте жүргөнүнө кабатыр. Окуя экисинде мен жумуштан келдим. Мен жумуштан келсем ошо кошунанын үйүндө отурган, анан кошунанын үйүнө кирип чай ичип отуруп, анан чогуу чыгып кеттик кызым экөөбүз. Анан кайра бир вещилерим калып калды экени, барып келчи үйүнө дегем да. Уже саат 8:30 болуп калган. Кеч болуп калган да, февралда. Анан үйүнө барып, анан кайра келип эле тиги немеңиз жок экен. Деди, сиз жумуш деп жүрөрүңүз, мен максат өпкүлөп атат деди да. Кандайча өпкүлөп атат десем, оозуман өпкүлөп атат дейт. Анан сени жөн эле кызы катары өп койсо керек десем, жок, мени кызы катары өпкөн жок. Кыздарым башкача өт, мени башкача өт деп, анан кандайча өп атат десем, тилин салып, оозума тилин салып өп атат. Азыр мен ошо келатып кустум деди да. Анан ыйлап истерикага болду ошо экисинде. Мен чогуу бир коллегаларым бар башка жердечи, анан ошолорду чакырдым, келип сүйлөшөлүчү, ушинтип жүрүптүр деп ушинтсем, келди таксиге калып алыптыр, ал неме тааныш. Анан чогуу барып чакырып, бери чакырып, анан айттык, эмне өпкүлөп жүрүптүсүң го кызды, бул эмне кылганың деп ушинтсем, жок ай, тиги неме жөн эле өп койгом, жакшы көрүп эле, мындай эле өп койгом, жаман оюм жок эле өп койгом деп ушинтип баштады. Ай, кызым айтып атпай, көп эле жолу өпкүлөп жүрүптүсүң, тилиңди оозуңа салып аткан турбайсың десем, жок деп эле шок болуп туруп берди да. Анан неме деп айтты, мен ошо бетинен өбөйүн десем, оозуна попал болуп калды, анан уртунан өп койдум деп ушинтип кечирим сурап туруп берди. Кыздын апасынын айтымында, ал жалгыз бой болгондуктан 2 жумушта иштеп, кызын кээде коңшусунун үйүнө түнөгөндө да таштап кетчү. 9 жаштагы секелек түнкүсүндө ыдык көргөндөн кийин апасына, тергөөчүлөргө айтып берген. Анан кийин бир неделядан кийин кызым айтты, неме деп, жакшылап отургузуп туруп сурасам, ошо кечинде баары уктап атканда, аялы уктап, балдар уктап атканда мен башка комнатада жаткам дейт, кроватта. Анан келип мен ойготту дейт. Анан мен ойлодум дейт, эмнеге ойготуп атат, мени жөн эле кийимди чечип коюп кайра кетет го десем, ошо турсумду чечип, анан жерге алып жеткизип, кечке кучактап, өпкүлөп, тиштери менен неме тиштери менен оозумду тийгизип өпкүлөдү дейт. Анан ыйлап ошо тиги иштерин кармалап, колдорун, бул немелерин кармалаптыр да, ички органдарын. Анан кызым ыйлаганда туруп алып туруп, кайра турсусын туура эмес кийгизип туруп, кайра кроватка жаткызып туруп, анан кетип калыптыр. Секелектин апасы бир нече айдан бери тергөөчү, соттук медициналык жана психологиялык экспертизалардан колу бошобой жүрөт. Шектүү өзү анын үйүнө келип, кокустан кызын өөп алганын айткандарын аудиого жаздырып алып, ишке далил катары милицияга деле берген. Ишке чыксам, ишке чыгып калды, анан өөп койдум болду. Бетинен өппөйсүң, анан уртунан өптүм. Мында караңгыдан итип кучактай өп койсом, ошо ууртуп попал болуп калыптыр, мындай өп койдум. Кийин Сокулук райондук ички иштер бөлүмү секелек кызды да, кылмышка шектүүнү да чакырып алып, чогуу сурак алган. Бир нече рет суракка кабылган секелек ушул тапта мектепке да бара албай жүрөт. Себеби аймактык милиция кызматкери ал окуган класска чейин барып, 3-класста окуган окуучуларды психологсуз сурак алууга аракет кылганын энеси айтат. Бул окуя боюнча негизи мен ойлогом, милиция жакшы эле териштирет го депчи. Териштирген жок, бир тарапка иштеп атат милиция. Менин оюмча ошондой да, бир тараптуу иш алып барып атышат. Же эмне болгон кызыкчылыгы бар, билбей койдум.
ошо экспертизаны бир жума созду. Бир жума үйдө жаттык, экспертизага барган жокпуз. Бир жумадан кийин кызым больницага жатып калды, психдиспансерге ооруп. Анан 2 жума ошол жерде лечение алды. Анан лечение алганда биринчи 3 жума жатат деген да, враччы. 3 жума жатат. Анан ошо следователь ошол жерге барып, неме менен заведующий, ошо психдиспансердин заведующий менен бир кабинетте отуруп алып, эшикти жаап алып сүйлөшүп атышыптыр. Анан болбой кирип бардым, тыкылдатып, эшикти тыкылдатып кирип барып, эмне отурасыңар деп ушинтсем эле туруп алып кетип калды следовательчи. Анан кызымды 2 неделяда чыгарып салышты бат элечи. Бүгүнкү күндө кайра ошо лечение алып атат. Башка өзүбүздүн психиатр дополнительный лечение жазып берди. Потому что кызымдын баягы симптомдору до сих пор эле калды, жөтөлүү, жанагынтип түнчүндө кыстаганы. Анан башка психиатрга өзүбүздүн по месту жительству психиатрга барсак, негизи кызды ары бери сүйрөп, ушинтип кайра допрос кылып, ушинте бергенде кыздын состояниясы эч качан оңолбойт деп дополнительный дарыларды жазып берди бүгүнчө. Айласы кеткенине бийлик органдарына, анын ичинде жогорку кеңештин депутаттарына чейин кайрылган. Улам бир экспертизаны өткөнгө, кызынын чындап эле сексуалдык ыдык көргөнүн далилдегенге, аны кайра психологиялык жактан булоор травмадан айыктыруу үчүн каражат да зарыл. Ал арада эне кыздын окуясы коңшуларга желдей тарап, экөө коомдун кысымына кабылгандыктан эми бул жерден көчүп кетүүнү көздөшүүдө. Ал эми бул Сокулук районунун дагы бир айылы. Чакан үйдө улгайып калган ата-энеси менен жашаган бул өспүрүм 2019-жылы ушул эле өзү менен коңшу жашаган көчөдөгү 2 чоң бала тарабынан 3 ай бою зордукталган. Тергөө териштирүү иштери уланганына быйыл 4 жыл болду. Экспертиза баланы зордукталганын тастыктаганы менен шектүүлөр камалган эмес. Бул тестер бала Борис Пактын асырап алган жалгыз уулу. Это вот соседний сын как-то пришел и рассказал. Коңшубуздун уулу келип бизге менин баламды зордуктап жүрүшкөнүн айтты. Кимдер кордогонун да атынан бери айтып берди. Анан биз аларды үйгө чакырдык. Алар ата-энеси менен келишип, менин үйүмдө баарын мойнуна алышты. Полго жатып алып кечирим сурашты. Алар көрсө баламды 3 ай бою кыйнап жүрүшүптүр. Сууга чөктүрүп, ал демал албай калгыча кармап, анан кайра алып чыгышчу экен да. Болушунча кордошуптур. Тергөө маалында балам баарын ачык айтып берди. Бирок тергөөчү булардан акча алды да ишти жаап койду. Тергөөчү менден Борис Александрович, экспертиза кылсак, анын жыйынтыгына каршы чыкпайсызбы деп сурады. Мен албетте каршы чыкпайм дедим. Анан алар мага экспертизанын жыйынтыгын алып келишти. Окусам кадимкидей эле жазылыптыр. Мейли деп кол коюп бердим. Бирок алар менин колумду тосмо арыз жазды деп колдонушуп, ишти жаап коюшуптур. Муну билгенден кийин мен дароо Сокулук райондук соттук медициналык экспертизага бардым. Алар бала канча жашта деди. Ошондо балам 11де болчу. 11де десем, жок биз 16 жаштан кийин гана экспертиза кылабыз. Бишкекке барышыңар керек деди. Анан шаардагы морг турган жерге Борбордук соттук медициналык экспертизага, андан кийин 3-чү балдар ооруканасына барып, профессордон экспертиза өткөрдүк. Алар баламдын зордукталганын тастыктаган бүтүм чыгарды. Психиатрлар кылмыш болгонун ырасташты. Вообще это совершено преступление. Но ребенок не врет. Его это психиатр же все расспросит. Окуя болгондон бери өспүрүм мектепке баргандан оолактап кеткен. Ал азыр мына бул 4 ити менен көчөдө талаада бирге. Чогуу ойногон достор деле жок. Зордукталганга чейин сүрөт тартканды жакшы көрчү. Азыр колуна калем алгысы да келбейт. Говорит он, надоело мне, говорит, вот это. Постоянно, иногда пойдет со школы, говорит, мама, мне уже не знаю, что делать, как мне быть.
Баарынан тажап бүттүм дейт. Кээде мектептен келип, апа баарына тоюп кеттим, мындан ары кантип жашарымды билбейм деп арызданат. Мен ага кичине чыдап туруусун айтам. Эптеп үйүбүздү, жерибизди сатып, башка жакка көчүп кетпесек болбой калды. Бул жакта деле жашасак сонун болмок. Бирок алар бизди жашатпай атпайбы? Балки менин 10-15 жылдык өмүрүм калгандыр. Психолог баланы бул жерден алыс алып кетүүбүздү айтып жатат. Бизге бул оор учурда эч ким жардам берген жок. Социалдык кызмат деген кайда экенин билбейм. Мен өзүм деле 2-чи топтогу майыпмын. Бирок сорукталган балама жок дегенде психологиялык жардам беришсе болмок да. Менин уулум кордолгонго чейин аябай тынч болчу. Саат 8-де уктачу, мага аябай жакын эле. Азыр болсо түн уйкусу тынч эмес, аябай ачуулуу болуп кетти. Өзүнө жакын да жылотпойт, мурдагыдай эркелебейт. Мектепке барбай үй оокатын эле кылам деп көгөрөт. Я ему: иди, говорю, в школу. Он говорит, там сажать надо нам, я не смогу пойти. А я говорю, а что ты не пойдешь? Вон там, говорю, есть у нас саженцы, выкопаем, пошли. Нет, и не пошел. Я, говорю, не хочу там с ними. Башкы прокуратуранын 2022 жылдагы эсеби боюнча жашы жетелек балдарга карата жалпы 2386 кылмыш иши катталган. Балдардын ден соолугуна, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адеп ахлак өнүгүүсүнө зыян келтирген 3782 учур катталган. Бирок балдарга карата жасалган укук бузууларга катышы бар делген. Жалпы 6168 иштен кылмышка шектүү болгону 37 киши гана камалган. Бишкектеги башкы прокуратуранын имаратында 2021 жылы 12 жаштагы кызды Алтынбек аттуу 21 жаштагы өзүн блогермин деп тааныштырган адам видео ролик тартабыз деп чакырып бир нече рет зордуктаган. Бул окуя кыз 4 айлык кош бойлуу болгондо билинип, аны баккан таятасы дароо милицияга кайрылган. Секелек 2022 жылы уул төрөп, баладан ДНК анализ алынып, шектүүнүн аталыгы аныкталган. Бирок тергөө иши бала бирге чыкмайын, шектүүнүн күнөөсүн далилдөө мүмкүн эмес деген жүйө менен убактылуу токтоп, быйыл бала бирге чыгаарда кайра соттук медициналык экспертиза жасалган. Окуя коомчулукка ачыкка чыгып, жабырлануучу тарап акыйкатчыга кайрылгандан кийин гана быйыл 17 мартта шектүүнү сот 2 айга камоо чечимин чыгарды. Самое главное, что удивляет нас, как простых обывателей, и его тоже граждан, его негодование, то, что милиция никак не хотела принимать какие-то меры. Кыздын таятасы жана мени деле жөнөкөй жаран катары зейнибизди кейиткени милиция эч кандай чара көрбөй туруп алганы болду. Жабыр тарткан тарап арыз жазып, шектүүнү көрсөтүп атса да, ал милицияга келип мен зордуктаган эмесмин десе, милиция эч кандай экспертиза кылбай, жөн эле куру сөзгө ишенип кое берип салып жатпайбы? Секелектин курсагындагы балага ДНК анализ жасалмайын, шектүүнү кармабайбыз деп коюп жатышпайбы? Кенеде кыз өзү бала экенине эч ким көңүл бурбай жатат. Мындай зордуктоодон кийин кылмышын ачып, шектүүнү камаган биринчи кадамдан тышкары ал байкуш өспүрүм кызга комплекстүү психологиялык, социалдык жардам берилиши керек болчу. Адвокат катары бул иште мени таң калтырган нерсе, жабырлануучунун таятасы милицияга, акыйкатчыга, дегеле бардык инстанцияларга кайрылса да, мамлекет аны коргогон эмес. Жок дегенде кызга кандайдыр бир психологиялык кеңеш берилген эмес. Ушундай эле окуя дагы бир 13 жаштагы кыздын башынан да өтүп, милиция, тергөөчүлөр, соттук медициналык экспертиза шектүүнү кармабай, кызга каршы бүтүм чыгарып койгондо өзүн өлтүрүп алган окуяны да коомчулук билет. Азыр менин жакталуучумдун небересинин абалы да аябай оор, өзүнө кол салчудай эле болуп турат. Биздин өлкөдө баланын укугу ал өзүн өлтүргөндө эле корголобу? Для того, чтобы хоть как-то на себя обратить внимание, хоть как-то, чтобы государственные структуры начали защищать права и интересы ребенка. Кылмышка шектүү бул териштирүү жүрүп жаткан 2 жылдын аралыгында TikTok жана Instagramдагы өспүрүм кыздарды билеткен, блогерлигин улантканын анын акыркы койгон март айындагы постторунун датасынан да көрсө болот. Бул Кыргызстанда сексуалдык ыдык көргөн өспүрүмдөрдүн бир нече мисалы гана. Маалымат каражаттары дал ушул мүнөздөгү кылмыштар боюнча бир канча жолу чалдырган эле.
Акыйкатчы институтунда сексуалдык ыдыкка учурап же зордукталган, тергөө иштери аягына чыкпай жабылып калган ондогон ата-энелер кайрылууда. Зомбулуктун жазасы калуусуна дал ушул укук коргоочу жана көзөмөл органдары эң башкы себеп болуп жатканын аталган институттун жетекчиси белгилейт. Милиция кызматкерлери менен прокуратура кызматкерлеринин жоопкерчилигин жогорулатмайынча биз балдарга болгон зордук зомбулукту чече албайбыз. Аларга болгон зордук зомбулукту чече албайбыз. Мынакей көрдүңөр, биздин колубуздан өткөн, биз аракет кылып жардам берип аткан окуяларда дагы тилекке каршы учурунда экспертиза болгон эмес. Экспертизаны жүргүзбөй койгондон зордуктоо болгон болбогонун далилдеш кыйын болуп калат. Көп учурда ошол жабыркаган тарап социалдык аял топ болгондон кийин күнөөлүү тарап келип коркутуп, милиция менен барып сөйлөшөм, эч нерсе кыла албайсың, мен сага акча деп ыргытып бетке, ошо менен сөйлөшкөнгө аракет кылат. Анан мамлекеттик системага, коргоо системасына ишенбеген, анан ошондо милицияга кайрылса, милиция өзү кайры орой сүйлөп, аброюна шек келтирип, жайынтып баланын укугун бузуп, соц кызматкер, психолог жок, суракка алып, кечке түнгө чейин сураган учурлар да болот. Үзгүлтүксүз узак мөөнөт сураган учурлар болот. Баланы кыйнап, балага тескери суроо берип, кандай кармалады эле деп, момундай туура эмес. Балага берилбей турган суроолорду берип атып, баланы чүнчү тийген учурларда тилекке каршы ошол башынан күнөөкөр тарап менен милиция аракет кылган максатка жетишип калат да. Эскерте кетсек, бул берүү даярдалып жатканда зордуктоого учураган балдардын ишин тергөө жаатындагы алешемдиктер боюнча комментарий сурап, Ички иштер министрлиги башкы прокуратурага расмий кат менен кайрылдык. Бирок бул катыбызга жарым ай өтсө да жооп ала элекпиз. Буга чейин маселе жогорку кеңеште да бир нече ирет көтөрүлгөн. Ошол сокулуктагы 11 жаштагы баланы, зордукталган баланын ата-энеси 2 жылдан бери акыйкаттыкты таппай жүрүп, 6 жашар кызга жанакындай мамиле кылышып, сексуалдык мүнөздөгү мамиле болгондон кийин ошол тергөөчүнүн мындай этиканы билбегендик жөнүндө, акыркы учурлардан дагы Аламедин районунда болгон башкы прокуратуранын жанакы мыйзамында болгон мурдакы эмесинде имаратында болгон зордуктоо боюнча, андан кийин 13 жашар кыз өзүн өзүн өлтүргөн боюнча деген ушул иштер боюнча комментарий берип коесуздарбы, урматтуу жетекчилер? Элвира Жургалбековна, сиз айтып аткан суроолорду иштер боюнча бүт эле социалдык тармактарга чыккан, коомдук резонанс жараткан. Бул ар бир кылмыш иши боюнча бизде ички иштер министрлигинин жетекчиси тарабынан көзөмөлгө алынган, иш жүрүп атат. Сизге жооп керек болсо бизге кагаз түрүндө ар бир иш боюнча жооп берели. Ал арада башкы прокурор Курман Кузулушев жогорку кеңештин 2 комитетине 11 апрелде берген баяндамасында балдарга карата зомбулук боюнча мындай айрым статистикаларга кайрылды. Балдар жөнүндө мыйзамдардын талаптарынын аткарылышын көзөмөлдөө багытында 822 текшерүү жүргүзүлүп, 2241 мыйзам бузуучулук аныкталган. 907 прокурорлук актылар жана сотко 33 доо арыз келтирилип, 7 кылмыш иши козголгон. Аталган прокурорлук актыларды кароонун жыйынтыгы менен 927 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылып, сотко келтирилген доо арыздардын ичинен бүгүнкү күндө 28 доо арызы канааттандырылган. Депутаттар педофилдерди өлүм жазасына тартуу маселесин да бир нече ирет талкуулаган. Анткени менен балдарга карата сексуалдык зомбулук токтобой, ал тургай секелектерди зордуктагандардын арасында милиция кызматкерлеринен бери кездешкен учур былтыр Бишкекте бет ачылып, жарандык коом бир нече ирет акцияга чыккан. Белгилүү блогер Назира Айтбекова болсо анын жеке кат коржуна келген ыдык көргөн өспүрүмдөрдүн каттарын жарыялаган. Мен мисалы үчүн ушуларды чыгарып анан мындай жалгыз кыйналып кеттим да. Мен ойлойм да, мындай нормалдуу өлкөдө бүт уюмдар көтөрүлмөк, бүт мамлекет өзү баш болуп көтөрүлмөк, милиция кызматкерлери эмне кылалы, мону номерин бер деп үйүнө чейин барып, иликтеп, атасы менен сүйлөшүп, балким апасы менен сүйлөшүп, психологторго алып барып кыздарды, балким ошентмектир бир жаман болуптур менен эле чектелип калганы абдан ичимди күйгүздү да. Кайра чыгарып аттым. Өңгүрөп ыйлап алып чыгарып эле, анан ошол да ый менен эле бүтүп калганы абдан зейнимди кейитти да. Наши защитники, прокуратура, судьи. Биздин укукту коргой турган милиция, прокуратура, соттор эмне кылып отурушат. Мен ар бир сотко өзүм катыштым. Жогорку сотко чейин ишибиз жетти. Мен аларды сот же укук коргоочу деп айта албайм.
алар маскарапоздор, акча үчүн абийирин сатышат. Я так и назвал бы их. Мен жөн эле чуркап жүрүм. Бир күнү омбудсменге барам, бир күнү прокурорго барам, бир күнү ГУВДнын жетекчисине барам. Моякты монт атат, бияк мынт атат деп арстанып эле жүрөм ар кайсы жердечи. Анан больницага жатты, больницадан лечение алдым, өзүм лечение алып атам. Башымды ооруп, стресс болдум. Эгер милиция мага жакшы жардам берсе, мен эч кандай адвокат албайт болчумун, ары бери чуркабайт болчумун, ошол эле омбудсменге барбайт болчумун, прокурорго барбайт болчумун, ГУВДнын жетекчисине барбайт болчумун. Мага керек беле дейм да, ушинтип жөн эле жумушу жок неме деп ары бери чуркапчы. Өлкөдө зордукталды, сабалды, өлтүрүлдү деген балдар менен өспүрүмдөр тууралуу жаңылыктар азыр көнүмүш адатка айланып, коомчулукта көп деле дүрбөлөң жаратпаган тема болуп калды. ЮНИСЕФтин акыркы эсептөөсү боюнча Кыргызстандагы ар бир 4-чү бала уртокмукка кабылат. Бирок эң эле коркунучтуусу жазасыз калган сексуалдык зомбулуктар болууда. Бактыгүл Чыныбаева, Амантай Шакиров, Азаттык.